Министр Казакстанга эмне үчүн электр энергиясы берилгенин түшүндүрдү. Энергетика министри Ибраевдин сөзүнө караганда, Кыргызстан да Казакстандан 2021 жылы 900 миллион киловатт саат электр энергиясын сатып алып, аны 2025 жылга чейин бөлүп кайра кайтарып берген. Казакстан бизге электр энергия берип тургула, кайра беребиз дешти. Биз жок, суубуз аз дедик. Бирок силер кышында кайра бересиңер деп сүйлөшүп, 132 миллион 700 киловатт саат электр энергиясын берип туруп, биз кайра 175 миллион 510 киловатт саат электр энергиясын алып атабыз. Биз пайда көрдүк. 1 киловатт берип туруп, кайра 30 киловатт коштуруп алдык. Эми кышында алып атабыз. Буга чейин казакстандык бир катар маалымат каражаттары Казакстан январь-август айларында 4,3 миллион долларга Кыргызстандан 299,4 миллион киловатт саат электр жарыгын сатып алганын жазып чыгышкан. Ташиев майнинг фермалар март айына чейин иштебей турганын айтты. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда бардык майнинг фермалар 2026 жылдын март айынын аягына чейин иштебей турганын билдирди. Бул тууралуу ал Регион телеканалына берген маегинде айтып, мындай чечим энергетика министри Таалайбек Ибраев менен бирге кабыл алынганын кошумчалады. Майнинг ферманы иштеткенге аракет кылгандар жазага тартыларын белгиледи. Биз мына энергетика министри менен ушул маселелерди кабыл алдык жана ушуларды дагы контролдошубуз керек. Кыргыз Республикасынын территориясында март айынын аягына чейин бир дагы майнинг фермалар иштебейт. Эгерде кимдир бирөө майнинг фермасын кошконго аракет кыла турган болсо, каттуу жазага тартыласыңар. Бул бир. Экинчиден, бардык мамлекеттик органдар, министрликтер, ведомстволор, мекеме ишканалар кечки саат 6-дан кийин мекеме ишканалардын толук бойдон электр энергиясын өчүргүлө. Себеби кээ бир министрликке кирсең түнү менен кондиционерлер иштеп турат. Ар бир этажда, ар бир кабинетте эртең менен келгиче жылуу болуп калсын деп кондиционерди жандырып коюп кетасыңар. Андай болбойт. Энергетиктер ушуну катуу көзөмөлгө алалы. Бизде эчкиде бир тоңуп кала турган деле бир 20-30 градус суук жок. Эч нерсе болбойт. Эртең менен жумушка келгениңерден кийин жарым саатта кабинетиңер ысыса. Эч нерсе болбойт. Түнү менен ушу өчүрүп кое турган болот. Кечки саат 6-дан баштап мекеме, ишкана, мамлекеттик мекеме, ишкана, ведомстволор, органдардын бардыгы светтериңерди өчүрүшүңөр керек. Туура кээ бир мекеме ишканалардын территориясы чоңураак. Аны ал жерде кантип карайбыз дейсиңер. Бир жанагы кароолчу кой болсоңар, 2 кароолчу койгула. 2 кароолчунун ордуна 4 кароолчу койгула. Бирок светтерди өчүргүлө. Мына ушул маселелерди катуураак байкагыла. Конечно, эми жанагы свет өчпөй турган дагы кээ бир мекеме ишканалар бар. Ал мына коопсуздук органдары бар, кээ бир укук коргоо органдары бар. Ал жактарды, конечно, алардыга мындай избирательный подход кыласыңар. Бул арада энергетика министрлиги майнинг фермалардын ишин токтотуп жаткандагы видео менен бөлүштү. Видеодо адистер майнинг жабдууларын толугу менен өчүрүп, алардын кайра туташып калышына жол бербөө үчүн пломбаларды орнотуп жатышканы көрсөтүлгөн. 2025 жыл 10 ноябрь саат 12:25 Центр обработка данных Курун 6 киловольт подстанция Камбардадан алып атат. Бүт азыр 12:25 менен өчүрүлдү. Фидер номер 16-17 экинчи секциясынан нагрузка 0. Көрсөтүп кой жакшылап. Нагрузка 0. Мынакей дежурный подстанция Назарбеков Марс бүт өчүрүп, ремонт положенияга чыгарды. Положение выключателя көргөз. Бул экинчи секциядан. Нагрузка 0. Көргөз. Так, Курун 6 киловатт биринчи секциясынан фидер номер 2, фидер номер 3-төн алып аткан. Бул дагы өчүк мынакей. Нагрузка 0. Нагрузканы көргөз. И положение выключателей. На. Ремонт положенияда турат. Фидер номер 2, фидер номер 3. Азыр бул центр обработка данных МБТ стройдун үстүнөн көрүнүшү. Ушунун питаниясы Курун 6 киловольттун биринчи, экинчи секциясынан алып аткан бүт өчүрүлдү. УКМК башчысы ошондой эле өлкөдөгү бардык кафе ресторандар мындан ары кечки саат 22:00 чейин гана иштей турганын, ондон кийин алардын жарыгы өчүрүлөрүн айтты. Тойлордун, баягы оюн зооктордун,
жанагы түнкү клубдардын баардыгы иш жумушун токтотуш керек. Элге эртең мененки таңкы саат 7-ге чейин тынчтыкты бериш керек деп бизде токтом кабыл алганбыз. Бирок ал дагы аткарылбай атыптыр. Аны мен кантип билдим? Аны мен мына жакында эле ошол мамлекетибиздин түндүк тарабында Бишкекте бир коллегабыздын тою болду, ошол жерге бардым. Алардын тою түнкү саат 12-ге чейин уланды. Эч ким аларга тийген жок. Андан кийин кече эле мына Жалал Абадта ошол бир туугандарыбыздын тоюна бардым. Алардын тою дагы түнкү саат 1-ге чейин уланды. Эч ким чыккан жок. Так. Демек, жерде ошол жанагы айтылган өкмөттүн токтомунда кабыл алынган тынчтыкты сактоо, саат 10дон кийин тынчтык сактоо бул такыр аткарылбай атат. Аны аткартыш ким караш керек эле? Кимдер муну аткартыш керек эле? Муну кайра эле ошол шаардын мэрлери, райондун акимдери, облустун губернаторлору, жергиликтүү органдардын өкүлдөрү ошону карап, ошону аткартыш керек эле. Токтомдо так жазылган алардын милдеттери. Бирок алар ага көңүл бурбай атышат. Ошондуктан мен азыр дагы ошол мэрлерге, акимдерге, губернаторлорго дагы бир мына силерге жазуу жүзүндө токтомду кабыл алса аткарбайт экенсиңер, мен өзүмдүн сөзүм менен силерге тапшырма берейин. Урматтуу жергиликтүү бийлик органдары жетекчилери. Бир жерде саат 10дон кийин бардык тойлор токтош керек. Оюн зоолуктар токтош керек. Түнкү клубдар токтош керек. Кафе, ресторандар ишин токтотуш керек түнкү саат 10дон кийин. Эгерде кимдир кайсыл бир ошол ресторандардын оюн зоок өткүзгөн же болбосо жанагы тойлорду өткүзгөндөрдү ушул тартипке баш ийбей турган болсо, анда светтерди өчүрүп койгула. Светтерди өчүргүлө. Бул биздин өкмөттүн кабыл алынган токтомунда жазылган. Аны аткарбай атпайсыңарбы? Ошондуктан бүгүндөн баштап, мына бүгүн 13 ноябрь, бүгүндөн баштап бир дагы жерде Кыргызстандын бардык территориясында саат 10дон кийин той болбош керек. Тойлорду 10го чейин жасагыла. 10дон 10 мүнөт өткөндө ресторандардын свети толук өчүш керек. Толук өчүш керек. Анан кийин кээ бирлер айтат, мен ресторанда жыйнашым керек эле. Мен ресторандын идиш аягын жуушум керек эле. Ошондуктан мен дагы 1 саат, дагы 2 саат деп жанагы калпты сүйлөшүп туруп тойлорду узарткандар бар. Андай болбойт. 10 болду ресторан свети өчөт. 10го чейин баарын бүтүрүңүздөр. Тоюңузду бүтүрүңүздөр, оюн зоокты да бүтүрүңүздөр, жана ошол идиш аягыңарды дагы жууп тазалап бүтүрүп алгыла. Ата-энелер окуучулардын коопсуздугуна тынчсызданууда. Электр энергиясына болгон чектөөгө байланыштуу мектептен кеч чыккан балдар үйлөрүнө караңгыда келип жатышат. Чүй облусунун Сокулуу районундагы Кожомкул айылынын мектеп окуучуларынын ата-энелери алардын коопсуздугу үчүн тынчсызданышууда. Саат 6:30. Балдар чыкты сабактан. Мынакей көчө кап-караңгы. Жарыктар жок. Бул школ. Ушинтип жарыкты өчүрүп, балдардын коопсуздугуна ким кепилдик берет дейм да. Ушуну менен биздин светибиз экономдолуп калабы? Же токтогул суу сактагычына суу келип толуп калабы? Аталган маселе боюнча УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев да өз пикирин айтып, кечкисин мектептерде жарыктын өчүрүшүнө каршы экенин билдирди. Буга байланыштуу энергетиктерге тапшырма берди. Ошол маалымат каражаттардан көрүп калдым. Мектептердеги светтерди кечки саат 6дан кийин өчүрүп коюп атпсыңар. Бул туура эмес. Башка жерде өчүрсөңөр дагы мектептин светтерин кечки саат 7ге чейин өчүрбөгүлө. Себеби балдар мектептен чыгат, мектептен тарап, үйлөрүнө кетип, ата-энелери ошол балдарын алып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Себеби саат 6да светти өчүрүп коюп атасыңар, көчөгө чыгып атышат, же машинасын таппайт, же ата-энесин таппайт. Ушинтип балдарыбыз кыйналып атат. Ошондуктан
Бұл энергетика қызматкерлеріне айтайын, мектептердің, именно мектептердің, екінші сменада оқыған мектептердің светтеріне кешкі саат 7-ге чейін өчірбе біле. Кешкі саат 7-ден өчірсеңер болады. Ташиев кымбатчылык боюнча аткаминерлерге тапшырма берди. Регион телеканалында жарыяланган Камчыбек Ташиевдин маегинде электр энергиясынан тышкары азык-түлүккө болгон баанын өсүшү, анын ичинде еттин баасынын көзөмөлдөө боюнча бир нече тапшырмалар берилди. Мәселелердің бири бул азык-түлүккө жана эт азыктарына болгон баалардын өсүшү боюнча. Бул боюнча мамлекетибизде, өкмөтүбүздө тиешелүү чаралар көрүлгөн. Ошонун негизинде өкмөттөн токтом кабыл алынган. Ошол токтомдо так көрсөтүлүп турат. Эт азыктарынын жана тамак аш азыктарынын бааларынын көтөрүлбөшү боюнча. Жана ошолорду контролдоп, бааларды бир таризде кармоо боюнча. Бирок ал нерселер эч жерде сакталбай атыптыр. Мен аны көрүп элден да угуп келдим. Базарларга да чыгып көрдүм. Мына кээ бир жерлерде эттин баалары 800-900 сомго чейин чыгып кетти. Кээ бир жерде 700-750 сомго чейин бар экен. Ал эми өкмөттүн токтомунда ошо 680 сомдон 700 сомдон ашырбасын деген. Эмне үчүн мындай болуп атат деп туруп анда изилдеп көрсөм, этти өзү мындай баягы дүңүнөн тапшыргандар, оптом тапшыргандар 450-500 сомдон алып келип тапшырат экен. Ал эми ошо саткан жанагы чайкоочулар аларды көбөйтүп, даже керек болсо 2 эсеге көбөйтүп жиберип атат экен да. Ошондуктан биз ушул нерселерди, бааларды контролдошубуз керек. 450 сомдон алып келип сатса, 500 сомдон алып келип сатса, 550 сомдон сатса болот. 1 килограмм этке 50 сом кошсо болот. Ашып кетсе 100 сом кош 1 килограмм этке, ошондо 600 сомдон сатса болот. Ал эми бизде болсо 700, 800, 900 сомдон болуп кетип атыптыр. Муну ким контролдош керек эле? Мамлекет тарабынан. Муну мамлекет тарабынан контролдоого алган госантимонопольный комиссия бар. Ошолор агентство бар, ошолор караш керек эле. Жергиликтүү бийлик органдары караш керек эле. Акимдер, мэрлер, губернаторлар, эскиче айтканда губернаторлар, мына ошолорду тыкыр көзөмөлдөп, жана ошону өкмөттүн токтомун ишке ашырыш керек эле. Бирок бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик органдары такыр карабай койгон. Алар өздөрүнүн жумуштарын аткарбастан бул нерсеге кайдыгерлик кылышкан. Ушул боюнча жергиликтүү бийлик органдарынын башчыларына мен кайрылып кетер элем, жана айтып кетер элем. Мындан ары базардагы баалардын кайсыл региондо болсо өсүшүнө, ошол өкмөт койгон талаптарды, токтомдордун аткарылбашына жергиликтүү бийлик органдары жетекчилер жооп бересиңер. Жооп бересиңер. Шылтоо болбойт. Эгерде кайсыл жерде эттин баасы 700 сомдон 680 сомдон жогору болуп кеткен болсо, ошол жердеги аким, мэр, губернатор түздөн-түз жооп бересиңер. Жана ошого силер кабинетте эле отура бербестен, жанагы ошол өзүңөрдүн жумушуңарды кылып жүрө бербестен элди аралаш керек. Базарга чыгыш керек, базар баасын көрүш керек. Ошол күндө ошол жерге өзүңөрдүн адамдарды коюш керек. Жана ошолордон маалыматтарды алып туруш керек. А силер болсо аны жасабай атасыңар. Ошондуктан бул боюнча мен силерге каттуу эскертүү берип коеюн. Бул бир. Садыр Жапаров Таласта Баластан көңүл ачуу борборунун курулушуна капсула салды. Президент Таластагы Баластан балдар көңүл ачуу борборунун курулушунун пайдабалына капсула салды. Жапаров бийлик өлкө боюнча бардык шаарларды өнүктүрүүгө умтулуп жатканын баса белгиледи. Балдар борборунда кызыктуу аттракциондор, мүмкүнчүлүгү чектелүү балдар үчүн оюн аянтчалары, заманбап кинотеатр жана башка көптөгөн нерселер болот. Президенттин айтымында Баластан аттракционунда 200дөн ашык жумуш орундары түзүлөт.
Президент ошондой эле Талас облусуна келерки жылы 8 миллиард сом бөлүнөрүн, эгемендүүлүк күнү Таласта белгиленерин билдирди. Мамлекет башчысынын айтымында былтыр Таласка бөлүнгөн каражат өздөштүрүлүп жетишпей калган. Мындай абал буга чейин эч качан болгон эмес дейт Жапаров. Талас башталбады. Мен бир нерсени айтайын да. 2 жыл мурун Таласка канча бөлүп бердим, анда сен эмес болсоң, сен Миллиард болсоң. Миллиард бөлүп берсем, кайра мунун баарына асфальт этип үлгүрбөй калдык деп бир 300-400 миллионун кайра кайтарып берген. Жылдын аягына чейин үлгүрбөй калат экенбиз, анан кийин кайра бизди күнөөлөбөгүлө деп. Мына көрдүңөр, мурда акча жок болчу. Азыр акча толтура. Мен бер деп берип коюп, ошол иштердин баарын жылдын аягына чейин аткартып үлгүрө албай калып атабыз. Эми үлгүрө албай калса, баягы асфальт эте албай калдым деп кайра кайтарат көпчүлүк жагы. Мурда кайра кайтаруу деген андай түшкө кирген эмес. Түшкө кирген эмес, келе эле деп турчу, келе жетпей калды деп турчу. А быйыл ашып калды деп атат. Дагы бир суроо, ошо айыл чарбасы. Азыр мен токтоттум. Дагы акча берип бөлөбүз. Могу кийинки жылга. Баш аяк примерно 8 миллиард сом бөлүнөт. Бүт ошо жолго, мына азыр Манас Ордого баратабыз, аны да реконструкция кылып туруп, эң современный кылып туруп коелу деп атабыз. Эмдиги жылы мына баягы майрамыбыз эгемендүү ушул жерде өтөт. Ошондо кичине сырттан келген коноктор болсо да уят болбой ушул жерде жакшынакай тозолду деген. Чүйдө окуучулардын мушташы боюнча кылмыш иш козголду. Сокулук районунун Гавриловка айылындагы окуучулардын жаңжалы боюнча кылмыш иш козголду. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, социалдык тармактарда жүргүзгөн мониторингдин жүрүшүндө НУ аттуу жарандын Instagram баракчасында жаш өспүрүмдөрдүн мушташ тартылган видео жарыялагандыгы аныкталды. Белгилүү болгондой, 2025 жылдын 3-ноябрында Сокулук райондук ички иштер бөлүмүндө аймактык ооруканадан ар кандай жаракаттар менен Токтогул Сатылганов атындагы орто мектептин 10-классынын 2 окуучусу Гавриловка айылынын 2009 жылы туулган тургундары жеткирилгени аныкталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө 9 жана 10 класстардын окуучуларынын ата-энелери бири-биринин балдарына карата милицияга арыз менен кайрылышкан. Жаңжалдын себеби жашы кичүү окуучулардын улуу класстагы окуучуларга болгон мурунку таарынычы болгон. Милиция кызматкерлери окуяга катышкан бардык окуучуларды аныктап, Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө тергөө аракеттерин жүргүзүү үчүн жеткиришти. Алдыдагы бир нече жуманын ичинде Украинада дүйнөдөгү биринчи дрон дубалы ишке кирет. Келерки бир нече жума аралыгында Украинадагы дүйнөдөгү биринчи дрон дубалы ишке киргизилет. Ал Россиянын сокку уруучу учкучсуз аппараттарына каршы колдонулат. Бул тууралуу Business Insider жазды. Системаны Atreid аттуу компания иштеп чыккан. Ал ондогон майда дрондордон турат. Коркунуч аныкталганда алар асманга көтөрүлүп, абада мина талаасын түзөт. Ар бир дрон жакындап келаткан душман аппараттарына чукул жарылып, коркунучту жок кылат. Колдонулбай калган дрондор платформага кайтып, кийин кайра пайдаланылат. Баасы болгону $1 нече миң түзөт. Бул коргонуу системасынын арзан жана натыйжалуу куралына айланат.